карап эле койгулабыз бул жакта. Биринчи күнү келип биз мейманканага жайгаштык. Себеби квартирабыз даяр боло элек болчу. Таңкы 7-де туруп, даярданып, андан соң кийимдерибиздин баарын үтүктөп, баса бул үтүк дагы эле бизде сатылып жатат. Кыргызстандан алып келгенбиз. Жакшы көргөн өңдөгү көйнөгүмдү жана жол кепкамды салып алып, кызыма кофеден даярдап берип, маанайын көтөрүп, университетке кошо ээрчип бардым. Бир ай мурун келип кеткенде кандай жол жүрүш керек, такси менен канча мүнөт, электричка менен канча мүнөт бардыгын эсептеп алганбыз. Азыр унаа менен барып, кайра электричка менен үйгө келебиз. Бул болсо биздин университет. Cards. Cash. Кызым таксиге акча төлөгөнчө мен болсо сиздерге университет тууралуу айтып берип көрсөтө берейин. Британиянын эл аралык Хэрриет Ватт аталышындагы университеттин бир кампусу Дубайда жайгашкан. Ал эми жанында Австралиянын Вулонгонг университети бар. Экөөнүн бирөөсүн тандап атып, Айтор Хэрриет Ватт бизге жакыныраак болду. Себеп дегенде бизнес жаатында башкаруу жана келечекте абдан керектүү боло турган кесиптер бар экен. Мен университетке чейин келгениме кызым уялды. Айтор, мама кете бериңиз, баары жакшы, камсанабаңыз деп мени аран кетирди. Кантсе дагы биринчи класска барган кызың менен университетке эми гана кадам таштаган кызыңдын айырмасы асман менен жердей. Мына ошентип мен жалгыз сейилдеп, өзүмдү студент сезип, медиа ситиде жүргөн мезгил. Ушул райондо эң эле белгилүү алдыңкы университеттердин баары жайгашкан. Картаны карай келсек, бул Пальм Жумейра бар. Ошол пальманы көздөй кирип атканда тоголок кольцевой бар. Ошол кольцевойдун тегерегинин баардыгы медиа сити деп аталат. Университеттен баштап кызым окуган жерди изилдеп жүрөм, карап ушул аркадан университет шаарчасы башталат экен. Кире беришинде болсо, мына ушундай сонун фуд корттор бар. Баардык шарттар түзүлгөн. Бул университеттердин баардыгы чогулган чоң шаарча экен. Баалары болсо кымбат эле эмес, мына ушундай тамактар 21-19 дирхамдын тегерегинде. Авокадо, манго, банан кошулган смузини буйрутма кылдым дагы куймак менен шашпай отуруп, шашпай тамактанып алып, анан сапарымды уланттым. Конференц залдарды кыдырып, бул район менен таанышкандан соң бат эле 2-3 кадамдан кийин пешеход жол менен өтүп, электричканы көздөй дагы келип калдым. Бир гана ушул жерден баштап Маринага чейин айланып, кайра ушул жерге келе турган электричкага мага сиңдилерим голд карта менен силвер карта берген, ичине 50 дирхамдан салдым. Мисалы үчүн силвер карта 3 дирхам турса, ал эми голд карта болсо 6 дирхам турат экен. Биздин окуу жайдан үйгө чейин 2 эле аялдама остановка. Бул стандарт вагон, бардыгы таза, сонун экен. Бирок мен голд карта менен киргендиктен голд классты издеп баштадым. Көрсө бир эле отургучтан турган комфорт вагон бар экен. Көп узабай эле кондиционери бар. Бул болсо биздин үйүбүздүн кире бериши. Холл. Эгерде рум тур кызыктуу жана Аюманын квартирасын көрөм десеңиздер, бул жакка реакция бериңиздер. Аты рум тур киргизбейм.